İslam dini alsız. Alsız деген söz толук эмес деген сөз. Ошондон иншалла биз жашообузда дин исламды толук ташыбыз керек. İslam dini толук болуш керек. Биз намаз окуп атабыз, намазыбыз толук болуш керек. Орозо кармап атабыз, орозобуз толук болуш керек. Зекет берип атабыз, зекетибиз толук болуш керек. Ажылыкка, умрага барып атабыз, өкүмдөр, ибадаттар толук болуш керек. Негизинен сиз менен биздин жашообуз баардык тараптан толук болуш керек. Анын үчүн албетте биз курбанчылык кылабыз. Видеого менет кылгандай, талаага менет кылгандай, полияга иш кылгандай эле биз дагы качан динибизге менет кылсак, аракет кыла турган болсок, курбанчылык кылсак, убактыбызды бөлө турган болсок, Аллах Таала бизге шариятты үйрөтөт. Илимди үйрөтөт Аллах Таала. Илимди жүрөгүбүзгө сиңирет Аллах Таала. Жүрөгүбүзгө Аллах Таала батырып берет. Анан ошонун негизинде ислам динде дагы, дин менен жашаш дагы Алланын өкүмү менен жеңил болот. Биз баардыгыбыз дин менен жашашыбыз керек. Аксакал дагы, жаш бала дагы, бизнесмен дагы, койчуман дагы, дыйканчы дагы, ишкер болсун, начальник болсун, суу башчысы, эл башчысы, жүрүк башчысы баардыгында жашообузда дин толук болуш керек. Бул дин деген не деген сөз? Дин деген бул Алланын өкүмү, пайгамбарыбыздын жолу. Аллах Таала ошол жолдон ыраазы болгон өзү. Аллах Таала динден, ислам дининен ыраазы болгон. Эми сиз менен биздин жашообузда дин, ислам толук боло турган болсо, Алла ыраазы болот. Биздин кылып аткан ишибизге Алла берек берет. Үй бүлөбүзгө тынчтык берет. Урпагыңыздан берекелүү инсандарды Алла чыгарат. Эгер биздин жашообузда дин болсо. Дин не деген? Дин Алланын өкүмү, пайгамбарыбыздын сүннөт тарика жолу. Эми азыркы күндө туугандар биз азыр дин менен жашап келатабыз. Намаз окуп келатабыз, орозо кармап атабыз, жана башка бир иштерди кылып атабыз. Бирок жашообуздагы болуп жаткан маселелерди биз тактабайт экенбиз да чындыгында. Окшоштуруп эле мындай кылып кете берет экенбиз. Ушундай болсо керек, ушундай болушу мүмкүн. Мен чоң атам ушундай деди эле, мен коштан мындай деген илгерки молдолор бизге ушундай кылып үйрөттү эле. Дин андай эмес туугандар. Дин биздин мындай табиятыбызга дал келе тургандай эмес. Балким биз табиятыбызды динге шайкеш келтиришибиз керек. Дин мага карап жүрбөш керек. Мен динге карап жүрүшүм керек туугандар. Ислам дининде, ислам дини бул акылдын үстүндө курулган эмес дейт. Акыл менен мындай бир өзгөртө турган, ажырата турган, акылга салыштыра турган, акыл менен жүргүзө турган нерсе эмес экен да. Шарият. Шарият ушундай нерсе экен туугандар. Шарият бул Алланын өкүмү, пайгамбарыбыздын сүннөт тарика жолу. Ошондон биз дагы жашообузда кемчиликтүү болгон, күмөндүү болгон, мындай бир маселелер болгон болсо биз аларды такташыбыз керек. Муну кандай болот? Муну кантсем болот? Кандай кылсам туура болот? Биз туура жагын карашыбыз керек туугандар. Бир намыстуу жагын эмес, биз ихластуу жагын карашыбыз керек. Ушундай кээ бир иштер болот, биз ошону сураштан намыстанабыз. Ушуну билбей калсак биз намыстанабыз да. Балким ал намыс эмес туугандар. Ошондон иншалла биз аракет кылсак, илимге аракет кылсак, Куранга аракет кылсак, шариятка аракет кылсак, курбанчылык кылсак, ал нерсе биздин жашообузда